Амансыздарбы? Кабарыңыздар болсо керек, Кыргызстанда алгачкы жолу кыргыз элби сынагы өткөнү жатат. Деги эле ушундай сынактын зарылчылыгы бар беле? Жана ага кимдер катыша алат? Сынактын шарттары, максаты жана талабы жөнүндө алдыдагы көрсөтүүдө айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Адатта ар бирибиздин акылыбызда беш ыргай, сардал кыз, кыргыз элдик бийинин үлгүсү катары сакталып калган. Бирок андагы кыймылдарды сахнадан гана чимириле бийлеген бийчилерден көрүүгө болот. Аш тойлордо сахнадагы кыргыз бийин жөнөкөй калк эч качан туурап бийлебейт. Ал кыймылдарды өздөштүрүп кетүү оорго тураарын айтышат. Атургай бул бийлер советтик идеологдордун биринин таңуулоосу астында кыргыз бийи аталып келгени айтылат. Анда кыргыз бийи кайсы? Деги эле кыргыз бийлегенби? Өз бийи барбы? Бул видео 1924-жылы Каркыра жайлоосундагы жарманкеде тартылган. А бул киши кыргыз деген маалымат бар. Дал ушул видеого таянып, кыргыз бий кыймылдары ушундай болгон деп айтып келишкен. Совет доорунда ата-бабалар бийи тууралуу кеп сөз азыраак болуп, бир чети саясий жагдайдан улам эл улуу муундарыбыз бийлеп келген бий бар экенине анчейин маани берген эмес. Эгемендик алгандан кыйла өтүп гана кыргыз бийи ушул болчу деп Кара Жорго популярдуу болуп чыга келди. Ашыктарга тил катып, жүрөктөрдү жыргатып, кызга жигит кошулуп, бийлөө деген бир бакыт. Кара Жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктүн шаттыгын дал ушундай тойлоңуз. Келе бербиз ыңгайга, мындай шаттык күн кайда, ойнуңуздар агайын, бийлеңиздер мындайда. 2014-жыл 5-мартта миң чамалуу кыргыз жаштары Ала Тоо аянтында Кара Жорго бийлеп флешмоб өткөрүп, бийдин эл арасындагы атак артып бараткандыгын көрсөтүштү. Кыргыздар өз кыймылын, бийин издеп жаткангабы, айтор каныбыздагы бий болсо керек, шыр эле бийлеп кеттик дегендер да чыкты. Жок, Кара Жорго казактыкы деп айрымдары, Азиядагы элдерге таандык жалпы көчмөндөр бийи деп башкалары моюн толгошту. Кантсе да 5 жылдан ашуун убакыттан бери казак карапайым эли да, мамлекети да аталган бийди жайылтуунун аракетинде. 2013-жылы кыргыз жерине окуганы келген кытайлык кыргыз манасчы Жусуп Мамайдын чөбөрөсү Тургуналы окуу жайында дал ушундай кыймылдар менен бийлеп берүүнү суранат. Бирок мугалимдер бул казактын Кара Жоргосу деп каршы болушат. Арадан жыл өтпөй, кыргыздардын көөнө бийи кытайлык кыргыздарда сакталып калган дегендер арбып, азыр Тургуналынын кыймылдарын Кыргызстандагы бий топтору да өздөштүрүүнүн аракетинде. Мисален, менин Жусуп Мамай атам, мен ошол атамдын артында ээрчип жүрүп, көптөгөн мындай мурунку байыркы кишилердин бийлеп аткан элементтерин көргөмүн. Чоң мындай чоң аталардын да. Бирок мен ал жерде көргөндөн кийин буну кайсыл жерден, кимден алгандыгын мен аны сураган эмесмин. Мен болгон алардын аракетин үйрөнүп алгам. Бирок булардын аттарын жылкы бий, анан деп ошондой бир аттар менен белгилеп алып, ошолор менен бийлеп келишкен да. Байыркы өзүнүн турмуштук элементтерин азыркы ушул жердеки жаштар бийлегенге өзгөртүп, мындай неме кылып, кичине современныйлештирип, мындай жаштарга заманга ылайык кылып, аны ушул жерде бийлесем дегенге дайындык кылып атам. Мисален, эми кайсы элемент мен ойлойм, байкы кыргыздар ушундай шуңкардай болуп учуп келишкен да. Ал ошондагы нагыл баякы бүркүттүн учкандарын
азыркы жаштарда биле салат. Меники эң асасы ушундай кылып атам да. Бул кыргызга таандык элемент. Кыргыздар мүнүшкөр таптап, ит агытып келишкен. Ошентип эл арасында кыргыз биин бийлөөгө ынтызарлык күч ала баштаган кезде кыргызстандыктар илгери кыргыз кантип бийлеген деп баш катырууда. Мындан улам Улут жүзү коомдук фонду 16 июлда кыргыз эл бий сынагын жарыялады. 1 миллион сомдук байге коюп, коомдук ишмер Рустам Маманов сынактын жоопкерчилигин мойнуна алды. Негизи эле бул сынакты өткөрүүнүн автору Маманов Рустам Рыспаевич. Бул идея ойлор негизинен 2009 жылы кыргыз патенттен патент алынып, автордук укук алынган. Ал эми 2010 жылдан баштап буга даярдыктар, сынакка өткөрүү боюнча даярдыктар жүрө баштады. Мына Кудай буйруса быйыл сынак бүткүл Кыргызстан эмес, эл аралык деңгээлде уюштура турган болуп жарыяланып атат. Сынактын максаты жана мааниси кыргыз элдик бийлерин жандандыруу жана өнүктүрүү, улуттун бий салтын сактоо жана колдоо, кыргыз эл бий хореографиялык искусствосунун жетишкендиктерин даңазалоо жана жайылтуу, Кыргыз Республикасындагы жана чет жерлердеги этностор арасында маданий диалог түзүү. Сынактын шарттары биз катышуучуларга чектөө койбойбуз. Жаш курагына чектөө жок, улутуна чектөө жок. Негизи баягы элдик бийлердин кыймыл аракеттердин, элдик бийлин нукралуулугун таап, ошону элге жеткиликтүү, оңой, мисал айтканда, кыймыл аракетте оңойлотулган, жаңыча, заманбап стилде алып чыкса болот. Сынакты өткөрүү этаптары. Биринчи этап тандоо 2014 жылдын 30 августуна чейин өтөт. Экинчи этап элдик тандоо СМС добуш берүү ыкмасында жүргүзүлөт. Үчүнчү этап жыйынтыктоо. Сынак Кыргыз бий фестивали менен жыйынтыкталат. Ага бардык жеңүүчүлөр чет өлкөлүк жана жергиликтүү өнөрпоздордун катышуусунда өтөт. Фестиваль байге тапшыруу аземи менен коштолот. Бул негизи эле кесипкөй бийчилерге дагы, бий ишкыбоздоруна дагы тиешелүү. Кимде ким, биз бардык азыр бизге көп эле жактан сунуштар түшүп атат. Мисалга алып көрсөк, ошол эле Туркиядан, баягы кыргыздардан, кытайлык кыргыздардан, Казакстандык кыргыздардан чалуулар болуп атат. Ошолордун баягы биздин көбүнчө баягы бий өнөрүбүз ошол чет элде жашап калган кыргыздарда көбүрөөк мындай сакталыптыр да. Ошонун негизинде биз ошолорго таянып баягы нукра бий кыймыл аракеттерин түзүү үчүн бизге кесипкөй бийчилердин катышканы аябай сынакка жакшы бир шарт же болбосо сынактын деңгээлин көтөрөт деп ойлойбуз. Кара жоргону Кыргызстанга жайылткан Асель менен Элмурат сынак жарыялангандан бери жаңы кыргыз бийин издеп жатышат. Алар кара жорго кыргыз бий эмес деген сөздөргө терикпейт. Анткени кара жорго көчмөн элдин бийи деген ойдо. Ал эми азыр жаңы бий жаратуу аракетинде. Ийинди алдыга, артка, алдыга, өйдө ылдый муну ар түрдүү кылып бийлесе болот да. Толгоп бийлесе болот, кайра мындай толгоп. Экиинди артка, алдыга. Чыгармада кыймыл менен кыз жигиттин айтышы чагылдырылат. Анда Асель ийини менен бийлеп кылыктанса, Элмурат сына бийлеп жооп берет. Мындай кара жоргода эмес да бул. Мындай колдор сынып, кыймылдар болсо, анан эми мындай да. Кырс сынып да. Колдордо кырсылдап атат. Музыкада булай ушундай. Ачылбаган сандыктан чыгарыш керек болот да. Кара жорго деген бул биринчи эле кадам болду. Кара жоргодон кийин эми мындан ары да бийлер өнүгөт биздин. Бул азыркы бий сынагы дагы ошо Кыргыздын бий өнөрүнүн өнүгүшүнө эң жакшы өбөлгүчүсү болот деп билебиз да. Ошондуктан баягы эмеде айтат го, орусча айтат, талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами дегендейчи. Ансагында ошонун арасынан таланттарды тандоо керек да. Ошон талант, ошо көпчүлүктүн арасынан ошо жанагыдай алтындарды, алмаздарды табуу да. Ошо бийди өнүктүрсө, ошого жардам берүү деп билем да.
Тургунаалы Мамай да өз бийи менен сынакка камданууда. Кытайлык боордошу жаш композитор Кубандык Жаасын уулу музыкасын жаратып, ага ала тоолук белгилүү акын Кыялбек Урманбетов сөзүн жазып, коңур үндүү Гүлзада Рыскылова менен Евразия жылдызы Гүлжигит Калыков Жалын бий деген ыр жаздырышты. Адам деп турат, албай жүрөк булпулар, жалпы тегиз беришет, жанынан шумкыр канат каккандай. Негизи эң чоң өзгөчө аранжировкада биз Восток башкача жагдайда өсүп чоң болдук да, башкача тарбия алып, ошого биздин логик эч окшобойт да. Ошого аранжировкасынан чоң айырмаланат. Экинчисинен ошо гармониядан логика окшобостуктан гармонияны дагы өзгөчө башкача колдонобуз. Белгилүү кинорежиссер Эрнис Абжапаров да селкинчек аттуу ыр жаздырып, клибин тартуу аракетинде кыргыз бийинин жаралуусуна жардам берем деген тилегин айтат. Бир селкинчек тепкендин ыкмаларын кичинекей өздөштүрүп кошуп атабыз. Ошондуктан мисалы менин үмүтүмдө бул бий башка бийлене берет болуш керек, бирок дагы ошонун арасында селкинчек деген бий пайда болобу деген үмүттөмүн да. Бийдин түпкү тамыры аркы дүйнө менен байланыштырып, ошондон бир кандайдыр бир дем алып, бир маалымат алып, же болбосо ошондон бир жөлөгө алып, ооруларды айыктыруу ыкмасы болуп келген ар дайым. Же болбосо биз мисалы мергенге чыкканда ошол жолубуз болсун деп биз учурунда мергенчилер бийлеген. Бийдин башы бий мерген экенин билчү элеңиз. Билбесеңиз, эл акыны Шайлообек Дүйшеев чоң энесинен укканын кагазга жазып, ал тургай обондуу ырдын сөзүн жаратты. Ал дагы кыргыз эл бий сынагына Айжамал Кабылованын аткаруусунда катышаары маалым болду. Мындан сырткары, обончу аткаруучу Айбек Карымов Сал билек аттуу ырына бий жаратып, сынактын алдыңкысы болом деп турган учуру. Сиз дагы кыргыз бийин жандантып, жалпы эл тегиз бийлей турган жакшы кыймылдарды жарата алам десеңиз, сынакка катышыңыз. Ал үчүн бул дарекке кабарлашып, кат жазсаңыз болот. Дареге Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 45, байланыш телефондору 0312 66 56 77, 0550 301 305. Расмий сайт www.ulut-100.kg. Уюштуруучулар сапатына сөзсүз көңүл буруу зарылчылыгын айтышат. Эгер сиздин бий кол телефонго же сапатсыз камерага тартылса, чоң экрандан тартуулоо мүмкүнчүлүгү болбой калат. Сапаты жагынан албетте каралат. Анткени деген элдин сынына коюлуп жаткандан кийин, ал сапаты жагынан баягы кыймыл аракеттер так даана көрүнүш керек. Алар жөнөткөн бий материалы аябай мындай сапаты начар болуп, бий бирок аябай жакшы боло турган болсо, биз албетте аларга өзүбүз жардам бергенге аракет кылабыз. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги демилгени колдоп жатат. Именно ошол кыргыз бийи деп Маданият министрлиги чынында буга чейин бул маселени көтөргөн эмес. Биз 100% колдойбуз. Эмне үчүн биз өзүбүздүн улуттук маданий, руханий өзүбүздүн мына байлыгыбыз, ошонун ичинде мына кыргыз бийин мактап, тактап чыгарыш үчүн биз мына көтөрүп аткан маселеңерге 100% кошулабыз. Биз ошо сиздер менен бирдикте ушул маселени до конца алышканга биз дайындайбыз. Министрлик келечекте сынактан жеңген бийди жана бий кыймылдарын топтоп, кыргыздын эл бийи катары ЮНЕСКОга киргизүү маселеси турат деп кошумчалады. Ошондой эле Маданият министрлиги мектептерде атайын бий сабагын киргизүүнү пландап жатат. Сынакка сиз дагы өз эмгегиңизди видеого тартып жөнөтсөңүз болот. Ал эми биз алдыдагы бий күндөлүгүндө ар бир катышуучунун чыгармасы кантип, каерде жаралууда, мына ошолор тууралуу айтып беребиз. Саламатта туруңуздар.